17 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Ош облустук милициясы Өзгөн районундагы номер 34 мектептин 11 класстын окуучулары пикиргерешпестиктен улам мушташа кетип, 17 жаштагы өспүрүм ооруканага жеткирилгенин билдирди. Маалыматка ылайык окуя боюнча милицияга 14 февралда маалымат түшкөн. Бул окуя каттоого алынып, бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жабыркаган окуучуга карата соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Буга чейин өлкөдөгү бир нече мектепте зомбулук учуру катталып, 2 окуучу каза тапты. СОС түйүндө окуучулар арасындагы мушташ жана уруш талаш тууралуу видеолор тарап, коомдо окуучулардын коопсуздук маселеси көтөрүлүүдө. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунда чыккан өрттөн улам башка ооруканаларга которулган 25 бейтап дарылануусун улантууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, бейтаптардын 13 балдар учууда, алардын 2 оор абалда реанимацияда жатат. Калган бейтаптардын абалы канааттандырарлык деп табылып, үйлөрүнө чыгышкан. Жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо институтунда өрт 11 февраль күнү кечинде чыккан. Анда мекемеде 104 киши болгон. Жыйынтыгында 2 бейтап, 16 жаштагы өспүрүм жана 1 жаш 7 айдагы наристе көз жумган. Саламаттык сактоо министрлиги кырсык болгон маалда алар жасалма дем алдыруучу аппаратка тутташып турушканын билдирген. Милиция өрт коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Болжолдуу маалыматтарга ылайык, өрт жабдуулардын биринин аккумуляторунун жарылуусунан улам чыккан. Маданият министрлигине жаңы гимн боюнча 16 долбоор келип түштү. Бул тууралуу парламенттеги социалдык саясат боюнча комитеттин 17 февралдагы жыйынында Маданият министринин орун басары Тимурлан Ажималиев билдирди. Анын айтымында, жумушчу топ долбоорлорду кабыл алууну улантууда. Ажималиев мындан тышкары министрликтин почта дарегине 234 кыргызстандыктан 401 сунуш келип түшкөнүн белгилеп, депутаттардан жаңы гимнди даярдоо мөөнөтүн узартууну өтүндү. Комитеттин мүчөлөрү аны 21 апрелге чейин узартууга макул болушту. Буга чейин Маданият министрлиги гимндин тексти менен музыкасына сынак жарыялап, ага композиторлорду, акындарды жана чыгармачыл жамааттарды катышууга чакырган. Анда жеңүүчүгө 1,5 миллион сомдук сыйлык берилери айтылган. Гимнди өзгөртүү демилгесин парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу былтыр октябрдын аягында көтөрүп чыккан. Ал муну гимнде советтик калдыктар бар экени жана ырдоого татаал экени менен түшүндүргөн. Төрага өлкөнүн жаңы гимнин 2025 жылдын апрелине чейин кабыл алуу тапшырмасын берген. Бул үчүн депутаттык жана мекемелер аралык комиссиялар түзүлгөн. Мекемелер аралык комиссия депутаттарга жаңы гимндин 3 вариантын бериши керек. Андан соң эл өкүлдөрү жыйынтыктоочу вариантын тандап бекитишет. Муфтият питир садака менен зекетти QR код аркылуу төлөө системасын ишке киргизди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ал үчүн Финик мобилдик колдонмосу иштелип чыкты. Аны түшүндүрүү максатында Нарын облусунда баш жана аймактык имамдар үчүн атайын жыйын өтүп, ага муфтияттын башкы эсепчиси, мечиттер бөлүмүнүн башчысы жана колдонмо боюнча маалымат берген адистер катышты. Жыйындан соң бул система мечит жамааттарына чоң пайда алып келери белгиленип, өлкөдөгү бардык аймакка жайылтуу чечими кабыл алынды. Питир садака бул жакшы ниет менен кылынган кайрымдуулук. Рамазан айында мусулмандар үчүн милдеттүү болгон садака муктаждарга берилет жана орозонун кемчилигин толуктоо максатында жасалат. Анын өлчөмүн жыл сайын муфтият бекитет. Быйыл орозо 1 мартта башталат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы быйыл орозо айы 1 мартта башталаарын билдирди. 28 февралда өлкө аймагындагы бардык мечитке таравих намазы окулат. Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Ал ар бир мусулмандын аткарууга тийиш болгон 5 парыздын бири.